Чаткалдын Терексе айылынын 15 жашоочусунун бөгөт чарасы аныкталды. Бул тууралуу Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгы билдирди. Айылдын 15 тургунунун 6-ы 2 айга, 9-ы 1 айга камакка алынган. Мындай чечимди шаардык сот 4-декабрда чыгарган. Ал эми бүгүн митингге чогулган элди жергиликтүү бийлик сүйлөшүү аркылуу таратканын жана айылда абал тынч экенин Айдакан Суранова телефон аркылуу билдирди. Эгер дагы да ушуда алдап балдарды бошкап алып кетип чыгарбай турган болсо, точно түртөп кетиресиз да кета турабыз. Бирок Терексе айылынын тургундары маселе оң тараптуу чечилмейинче митингге чыгууну 6-декабрдан баштап дагы улантабыз дешүүдө. Мындан кооптонгон айрым эл өкүлдөрү аталган аймактагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн өкмөттүк деңгээлде атайын комиссия түзүлүшү керектигин айтышат. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ошол элдердин дагы активисттерин кошуп туруп комиссияга анан чоң комиссия болсун керек болсо, ошол жерден ачык айкын анан талдап чыгып, акыйкат талдап чыгып туруп, андан кийин гана ошого бир мындай бир баа бериш керек да. Бааны дагы бергенде бияктан келип эле бир экөөнү камап койбой, ошол жерине барып туруп, элдик жыйын кылып, эгер тиги балдарда күнөө болгон болсо уяткарып ал жерден мыйзам чегинде да чара көрүп, эгерде уккоргондон ошо аша чаап кеткендик болсо, аларга дагы ачык ошол жерде айтып, элге айтып бериш керек го дейт. Карашев өкмөттү Тоо-Кен тармагын иштетүү үчүн берилип жаткан лицензияларды тыкыр көзөмөлгө алууга да чакырат. Анткени акыркы убакта 3000ге жакын лицензия кен иштетүүчүлөргө берилген. Ал эми депутат Эмил Токтошов болсо, көйгөйдү өкмөт комплекстүү кароосу керек дейт. Анткени жергиликтүү балдар күтүүсүз милицияга кол көтөргөнү мыйзамсыз. Бирок бул жерде митингге чыккандардын күнөөсү жок. Болгону өкмөт жерди кен иштеткен компанияга берип жатканда элдин кызыкчылыгын эске албаганы, талашка жем таштоодо. Биринчи жергиликтүү эл менен эсептеш керек. Алардын талаптарын койгон сунуштарын эске алып, макулдугун алып, анан кийин ошо компанияга ишке кирсе, ал компаниядагы канча акчаларды бияка киргизип салган, канча пулдан берген, ошондо бул жерде компания дагы ошо иштеткен, жабыр тартпаш керек да. Ошондо бул жерде ушул жерде берген өкмөттүн мүчүлүштөгү башынан баарын тактап алыш керек. Балдар жөнүнө жөн милицияны урган жок да. Мүмкүн алар айла жок баргандыр. Айрым саясатчылар Терексе кенине байланышкан жаңжал жергиликтүү тургундар менен атайын даярдыктагы отрядтын өкүлдөрүнүн мушташы менен коштолгонун сынга алышып, бийлик жергиликтүү тургундарга мамилесин өзгөртүүсү керектигин айтышууда. Алардын бири Адахан Мадумаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу бийликке кайрылып, элге күч колдонууну токтотууга чакырды. Кыргыз Республикасынын президентине, жогорку кеңешине, Кыргыз өкмөтүнө кайрылам. Момундай башаламандыкты, момундай жапайычылыкты, момундай өз элиңе күч колдонууну токтот деп кайрылам. Чечкиндүү түрдө кайрылам, токтотуу керек. Эл деген сел, эл бир көтөрүлсө, 400 аскериң эмес, 4000 аскериңин да күчү жетпей калганын биздин соңку тарыхтар бир нече жолу тастыктады да, көрсөтүп да койду. Эгерде сабак албасаңар, көсөнүн акылы түштөн кийин кирет дегендей, бул процессти токтотпосоңуздар, анда сиздерге да кеч болуп калышы мүмкүн. Жергиликтүү элдин тынчын алып талашка жем таштаган Эти Бакыр Терексай компаниясын түрктөр иштетишет. Алар учурдагы кырдаал боюнча жергиликтүү элди айыптап жатышат. Мындан улам Чаткалдагы кендин тараза ташы кимге ойт азырынча белгисиз болууда. Гүлзара Бакаева, Канимет Биримкулов, Next TV.